биздин компанияда Международный Гонконг корпорация ШНУ компания Happiness'теги активист кыздар, жаш, алдына чоң максаттар бар кетсем, Гүлзада Абсабирова. Жашыңыз қаншада? 33-те. 33-те. Ушул 33 жашка чейин ушул ден соолугун жакшы кылды. Ушул кызыбыз өзү врач эмес, немеси боюнча болгондо гана жөн гана информация берген да. Ушул биздин продукция боюнча, биздин компания боюнча азыркы маалда командасы өтө чоң. Жалал Абадта өзүнүн офиси бар. Анан бул жерде биздин компанияда эң биринчи биз адамдарга ден соолук сунуштайбыз. Андан кийин башка мындайча айтканда акча жагында сунуштайбыз да. Эми адам бияка келгенде баарыбыз иштейбиз да, туурабы? Биз выходной иштейбиз, бир күн выходной алсак да бир жерге барып пол жууп, идиш жууп, баягы текке кетирбейчи күндү. Вот, бул кызыбыздын аты ошо Абсабирова Гүлзада. Андан кийин Жайнагүл. Бул кызыбыз да жаш, бунун да командасы өтө чоң. Самарада да өзүнүн офиси бар. Алдына койгон тоже максаттар аябай чоң, аябай ушул жашка чыгып бул дагы оюнда ойлогон эмес, сетевой жумушта иштеп калам деп, бирок азыркы моментте Чечня, Ингушетия ошол шаарларда ачып командасы менен иштеп атат. Анан Мамытова Эркинай. Аябай командасы чоң, жакшы. Ушул 4 кыргыз кыз, мен Динара дагы өзүмдү тааныштыра кетсем, 4 кыргыз кыз биз ушул көп баягы Москвада иштеп аткан кыргыздарга именно ошо ден соолук тартуулагыбыз келип, ушинтип биз чогулуп, атайын кыргыздарды чогултуп, ушундай жакшы продукция бар деп баягы адамга ден соолук тартуулагыбыз келген да. Ошон үчүн биз сиздерди бүгүн жыйнап отурабыз да. Анан ушул 4 кыз Москвадагы офисте именно кыргыздарда балким кандай суроо болуп калат, ушул кыздарга берсеңер болот. Продукция боюнча, маркетинг боюнча, неважно. Анан дагы бүгүнкү биздин кечебиз 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк биздин компания жөнүндө сиздерге видеоролик азыр сунуштап көргөзөбүз. Экинчи бөлүк оюн зоок болот. Анын ортосунда кофе брейк болот. Чай ичип кичине могу жерден. Анан 3-чү бөлүк болсо бизде дискотека болот. Би дагы тартуулайбыз. Ырдап эми көңүл ачып эс алып отурабыз да. Рахмат. Анан жаңы келген коноктор өзүңөрдү тааныштыра кетсеңиздер, сиздерди ким чакырды? Бул жака тааныш неметсек өзүбүзгө деле жакшы, туурабы? Өзүм профессиям боюнча медикмин, бирок сиделка болуп иштейм, башка карайм. Кызым оорусуна байланыштуу мен Динараны таап, ошо жака келип калдым. Ошо результатыңызды бир кичине айтып кетпейсизби, результатыңыз? Эми кызым 2 накоп менен ооруп калды, операция жасатабыз деп биз больницаларга жаттык. Анан мен өзүм эми 2-1 тууганым врач. Ошол айтып калды, жок, эгерде профессиональный врач болбосо жасаштын кереги жок вообще деп. Ошо Динарага телефон чалып, аны айттым, ушундай болот деп, сен келсеңиз, бияка врач көрөт, эме кылат, сизге баардык нерсени жазып берет деп. Ошону кызым 3 ай иштеп, өзү Алтайга жазылган, 3 ай иштеп. Очистка 2 накоп деген ошо боор. Эми боорда куртук бар да. Ошо 3 ай ишти, 3 айдан кийин азыр жакшы. Эми ичпей койду. Ичкимге противный экен депчи. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат Фатима. Менин атым Гүлзада. Фатиманын классташы болгон. Жакшы. Мен да Москвада, мен бирок Псковской областта иштейм, Москвада эмес. Ага, 9 жыл болуп калды. Ошол жака кассада иштейм. Мен да көзүмөн ооруп эметип жүрөт элем да. Чыкканда да специально ошол жактан келем. Сен ошол жакта көрүнсөң, продукциялар менен таанышып көрүп кет дегенден келем. Жакшы, Гүлзат эже. Мугалимге окшош экен. Ошо мугалимге окшош экен. Рахмат. Саламатсыздарбы?
Keyifli çölgeler tabii. Aha. Kınarak yürütülmeyi kelgeye tanıştıranı. Katıl. 78 yıl istegenimiz. Bizim mektepte doğru isteyip, doğruğa bayraştı. Şu darlarını içeyip, 80 bin geçen içmek için birinci yıl oldu içkenimiz. Zaten ikinci kurs denizde kaytalardan da böyle. Yılış baracak, sıcak da yapacak sıcaklar. Sayı da var, bir var, bir var istiyoruz. Şu jakşı tartım bağlı, deniz olup da oyluyorsa deniz olup da jakşı görülmez. Raşlardan öttük var. Bol baba men koldan kötürülmeye batarız. Sıkata, bisikletin sıkata desir kanıtlar yaptı. O şey var, yaktığına büt jakşı kolu boşuna oydan yani. Sonunda Oslo'yu Handros'u kendime, ötük etkenlikinde o oyunu takır bulup ettiğim neç. Minti bulup, ana minti programda asır jakşmış kendini dilir. Jakşı bulup, oturun, törülüp. Anam davulina düşürücü de öylüğümüzü görmez. Anda tutuyorken var jakşı oldu. Hani deniz olup gereken çıkırıyken de. Birinci var, deniz olup gereken karar içtik. Yılış var jakşı. Birinci gelgende de iyisi. Саламатсыңарбы? Мен Бердишева Гүлбарча. Мен бул компанияга киргениме 1 жыл болот. Результаттарым көп деп айтсам деле жаңылышпайм. Биринчи келгенде мен деле ишенген эмесмин. Анан кызымдан ошо көп эле анын немелери, результаты жакшы, көп нерселерди ичти. Анан кайнатамдын көзүндө катарагы бар эле. Баягы 1+1 коюп ал жакшы болду. Геморройлордон, мастопатиялардан, анан кийин зобу бардан, гаймориттен результаттарым өтө көп. Андан эч качан коркпойм. Азыркы данный моментте деле 2 балам бар. Ошо гаймориттен лечение алып аткандар. Ошо дарыларын, продукцияларын алып ичсеңиздер жаңылышпайсыздар. Ал 21 000 деп корккону менен ал 21 000 чындап келгенде эч нерсе чечпейт да. Katı silerim. Özmüşke. Deniz aldık. Başından şengenimiz. Güzel oy, erkin ay. Bilmem zaten böyle. Darlarını koydum oradan. Gelmek canı başladı. Çalışıda. Siz birinci kelгенде мен да сизге кошумча бир неме деп айткам, эже. Могу жерде ошондо ошо эсимде калганда. Жакшы. Oradan atalım. Жакшы. Биринчи чай ичирсек болмок, ушунчу да курсаңар ачка келген үнүңөр чыкпайт ал. Тарс сүйлөсөңөр. Бул Динара менин эжемдин кызы болот, сиңдим болот. Мен муну Бишкектен эле лечение алып жүрдүм да. Ишенбей жүрдүм башында, өзүм белимен турбай калдым Бишкекте. Бул как раз Бишкекте болчу, Бишкектен чакыруну кластерин алып колдонуп жүрдүм. Үчөөнтен колдондум, 3 күндөн кийин эле туруп кеттим. Белим ага чейин ооруп, ушундай жаман болду. Ортопедический Анан кийин жакшы болуп, анан ишенип, анан кийин коем иштейин анда деп. Мына азыр келип турам, ошо колдонсоңуздар болот, жакшы абдан. Көп оорулар өзүмдүн, жолдошумдун бөлөсү бар болчу, анын кызы көп жылдан бери төрөй эле келет. Ошо тампондорун алып колдонуп жүргөн экен, боюнан болуп. Бирок эми баласы болгон неме түшүп калды да, ушу 7 ай болуп калып түшүп калды. Жакшы мун немелер, продукциялары колдонсоңуздар болот, тибетский немелерди. Жакшы, көп нерселер жакшы экен. 4 кызга чоң ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Ошо компаниянын аты Бакыт деп айтылат. Мен да ошол жакта иштейм. Бирок булардай активный иштей албайм мен да көзүм. Ушул кыргыздардын ден соолугуна жардам берели, кыргыздардын чөнтөгүн калыңдаталы, ушу деп кыргыздар деп патриоттар кыздарыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетип атат. Билдирип кетким келип атат. Мен репетитор болуп иштейм да. Анан бир окуучум мамасы айтып калды, 8 жашар кыз экен, результаттан баштап кеттим го, Айтат. Анан 8 жашар кыз экен, ошо Янурес деп коет экен медицинада, төшөккө сиерет да. Ошо кыз бир дагы сибей алган күнү болбоптур, 8 жаш болгуча.
өз отличница болуп коюп жакшы эме кыз экен, умная да мындай. Анан ошол кызга ошол жерден урологический пластырь үчөөнү коюп, кыздар менен советоваться этип, бүттү ошо боюнча себеп ал мамасы эле разы, Алла разы деп койсун. Анан Репетитор кайсы английский. английский. Эгерде кимге керек болсо англис тилинен репетитор. Мына бизде Перизат деген эжекебиз бар. Данныйларын алып неметсеңиздер болот, байланышсаңыздар болот. Көрдүңүзбү кандай сонун ушинтип бири-бирибиздин немебизди байланыш. кошо албай атабыздар. Анан бир эле жана ортопедический пластырь бар го, суставный. Ошол кыздын мамасы могу жерин үшүп, мындай шамал уруп эле ушинтип басына шарф жеп, жол салып жүрөп, метрого жеткичек деле уже сыстайт дейт да. Бир эле пластырь койдум, ошо менен вообще жол салынбай, эмче алдагы ошо Жакшы. өзүмө колдоном. Мындай сөйлөйсүң. Руслан Тамада. Саламатсыздарбы? Урматтуу агайлар, урматтуу эжекелер. Баарыңыздарды бүгүн ушул жакшынакай кечеде көрүп отурганыңызга кубанычтабыз. Менин атым Руслан болот, фамилиям Исмаил, Жалал Абад шаарынын Тайгараев айылында Руслан туулуп өскөнмүн. Хепинес боюнча түшүнүгүм абдан жакшы. Бул жак Гүлзада Эркинай булар менен дос кыздарым болот. Көп жылдардан бери доспуз. Бул Гүлзада Хепинес компаниясына келгенге чейин биз дос болуп жүргөнбүз. Анан ушул бул жака менин жеке оюм боюнча ушул Хепинес компаниясына эч бир адам бир ден соолугу жакшы же болбосо бир таза адам менин оюмча келбейт болчу. Бардыгыбыз эле бир какой-то бир себептер менен бир ден соолугубуз начарлаганда, аксаганда, ооруганда бул жака келебиз, сураштырабыз. Же бир жарынан угабыз. Ошол сыңарында мен да ушул жерге келгем. Гүлзада менин келинчегимдин өзү ортагы, жакын досу. Бирок экөө жакшы сүйлөшпөйт, экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз. Анан менде жүрөктөн бир аз неме бар болчу. Талуу деген оору бар эле жүрөктөн, жүрөк ооруйт эле. Анан ушул ооруга, жүрөк ооруга мен жанагы 1+1 деген дарыны ичип, андан кийинки мозговой комплекс дегенди ичип, андан кийин да булардын бир тампону бар, балекетте бир гаймарти дары кыла турган. Ошолорду бардыгын колдонуп, бул гаймарти Гүлзада өзүнүн колдору менен лечение кылып мага жардам берген, бирок результаты бар. Мен бир койгондо гана гаймартиден кутулуп кеткем. Гаймарти оорусуна бир гана жол койгондо кутулдум. Ал эми азыр 1+1 деген жанагы дарысы азыр ушул күндө дагы алыш керек болуп турат. Алыш керек, дарыланыш керек. Бул Хепинес деген жана бакыт деп бир эжеке айтып өтпөдү? Бакыт дегенди билдирет депчи. Бакыт бул чындап эле бакыт да. Гүлзада өзү бакыт тапты, ушул компанияда иштеп жүрүп турат. Ошол үчүн мен ойлойм да, бул нерсени мисалга бул жерде эч кандай алдап кетүү же болбосо эч кандай бирөө жаранын акчасын алып, бул жерде бир лишний чөнтөңдөн акчаны суруп чыгып бизнес кылайын деген эч кимдин ою жок да. Бул жерде бардыгы ар бир адамга жардам берүү. Баягы сөз бар, эгерде ооруңа дава табылат депчи, Кудайдын жардамы менен да. Ошол бир нерсе себеп болуп, сиздер да бирөө жарынан угуп калып, ушул жерге келип отурабыз. Мына жакынкы күндөрдө январдын, декабрдын 10-дорунда мен апам ушул жака келип, өзү мына ушул жерден келип дары алып кетти. Биздин сүрөттөр бул жерге сүрөткө түшүп, апамдын дагы азыр өзүнүн жанагы боорунда немесинде таш бар эле, боорунда өтүндө таш бар эле. Азыр өзүн аябай жакшы сезип, баягы мурдагы приступтар жок, азыр результаттары жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок биз только врачтын жардамы менен эмес, ушул Гүлзадалардын өздөрүнүн жана диагностический немелери бар, аппараттар, ошолор менен, ошолордун жардамы менен биз лечение кылып, азыр бүгүнкү күндө Кудай кааласа апабыз жакшы. Бул жерде баягы чаңыздар. Кеп баягы акчада эмес да, биз биринчи баягы акча деп адам баласы умтулуп тутунуп жүрөбүз да, бирок ден соолукту баарыбыз унутуп коебуз да, ден соолук бир аз кыйла начарлап калгандан анан кийин мүдүрүлүп жыгыла баштайт. Ошон үчүн бул жерде бардыгыбыз эле ооруганда эмес, абдан жыгылып көчөгө жатып калганда эмес, ага чейин деле келип өздөрүнүн алдын ала турган дарылар бар. Биз бардык кеселдерди, бардык ооруларды алдын алып, чөптөрүнөн дарылардан ичип дарыланып турсак болот. Менин жеке оюм ушул. Анан бул Хепинес компаниясын биз күчөтүшүбүз керек да, тамырлаштырып. Мен өзүм иштебейм бул компанияда, бирок мен ушунчалык патриот болуп, ошол Гүлзадаларга жардам берип, Жалал Абадта ачылышы болгон ал жакта да ырдап, бийлеп, чогулуп ойногонбуз. Мен Хепинес компаниясын сыйлайм, жана ушул компанияда иштеген 4 кызды экөөсүн тааныбайм, экөөсүн тааныйм, конкреттүү тааныйм. Ушул кыздарга бардыгына ийгилик, силерге алга Хепинес компаниясы. Жетиштейм. Коллега.
силерге Москвага келгениме 10 жыл болуп калды. Болду. Мен кандай историям деп жооп берет. Биринчи жолу келе атасызбы? Экинчи жолу келип атам. Жакшы. Жакшы. Эркинайды жакшы тааныйм, Эркинай көз курсташпыз. Жакшы. Компания партнермун. 3 жылдан бeri бул эжелер менен бирге жүрөм. Өзүм сахарный диабеттен лечение кылып жүрөм азыр. Өзү да шүгүр эжелердин аркасында иштеп жүрөм. Да шүгүр. Кайсы продукцияларды сахарга Уже иштеген адамсың. Ячаңыз сахарга кайсы продукцияларын иштеп? Сахарный диабетке баланс плюс чай, стопный пластырды, 1+1'de спутникти ичиотамын алып моменте ошолорду өзүм колдонуп ичем. Постоянно колдонуп жүрөм. Кудайга шүгүр, могуга караганда кыйла түзүк. Hoş келипсиңер Бакыт компаниясына. Биз сиздерге бүгүн бакыт тартуулап турабыз. Ар бир адамдар бардыңыздар, бактылуу экенсиздер. Кана ошон үчүн өзүңүздөр үчүн кол чабуулаңыз. Өзүңүздөр көтөрүп, жагымдуу, мындай шамдуу, күлүп жайнап отурайлы. Себеби бул жерде чындыгында бакыт бар. Мына азыр менин досум айтып кеткендей, бакытты кантип табабыз? Качан бактылуу болот? Бирок ар бир адамдын бакыт дегенде көз карашы башка да. Ар кимдин ар кандай ою бар. Мисалы мен бакыт деп түшүнөм. Ошо ден соолугуң чың болсо, оорубай жүрсөң, оорубасаң, мисалы, ата-энеңе жүк болбойсуң, жакындарыңа жүк болбойсуң, кыйналбайсың өзүң дагы. Ден соолугуң чың болсо, уже бактылуу сезесиң. Анан ден соолугуң болду дейли. Бирок акчаң жок болсо чөнтөктө. Эмне болот? Анда дагы бактылуу жок, Мисалы, бирөөдөн карыз сурасаң, ал бербейт деген. Ошон үчүн ушул жерде ден соолуктагы акча дагы бар экенин мен билип, буга чейин мен биринчи ден соолуктун айынан келип калгам. Менде деле толтура оорулар болгон. Мен оорунун азабынан Воронцовкада больницада жатып келгем. Себеби менин белимде 6 мм грыжам бар. Грыжам жакшы болду ушул жерден. Бутум операция болгон кичинекейимден, аллергиям бар эле, почкам отказ берген, жүрөгүм ооруйт эле. Ушундай оорунун азабынан мен Воронцовкада, Бишкекте билесиздер, ар 6 ай сайын 12 миңден 13 миңден акчаны топтоп алып, мен барып лечение алчумун. Бул жерге келгенде мына 5 жыл болду. 5 жыл мурун 4 ай катарынан подряд лечение алып койдум. Ошондон бери ооруну билбейм. Кудайга шүгүр. Алла таалам мен ушул жерге алып келди. Эмне себептен? Ошол оорунун азабынан мен ушул жерге келип калдым. Мен ооруганыма шүгүр кылам азыр. Себеби ар бир адамды, ар бир пендени Алла таалам сынайт экен да, сыноого салат экен. Ошол мен эгер ооруп калбасам, мен сиздердин алдыңыздарда турбайт элем. Мен ооруп калган экен, Кудайым ушул адамдарга жардам бер деп туруп мени ушул жерге алып келиптир. Мен разымын, себеби менин бир тууган эжем алып келген бул жергечи. Ошон үчүн ар бириңиздер келиңиздер, себеби бизде азыр толтура адамдар бар. Ооруп ататына, кыйналып, бөйрөктөрүн, боорлорун алдырып коюп атышат, өттөрүн алдырып операция кылып атышат. Операция болбоңуздар. Себеби мен операция болгом. Операция болгон адамдын уже келечеги дагы андан 5 билер хуже болот экен да. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам берели. Келиңиздер. Акчаны да тапсаңыздар болот, ден соолукту да тапсаңыздар болот. Кантип десеңиздер, мына бул жерге келсеңиздер, 4 кыз мына катарынан үйрөтүп беребиз. Ар бирибизге каалаган сурооңуздарды бериңиздер, бардыгына жардам берүүгө биз даярбыз. Рахмат. Бүгүнкү именно Бакыт компаниясына куш келипсиздер. Чындыгында эле биздин максатыбыз именно Москвадагы кыргыздарга бакыт жолун көргөзүп, биз ал адамдарга акча бербесек дагы ушул ден соолукту ушул жерден жакшы кылып, акча да таап иштегенге жол көргөзөбүз. Мен өзү бул компанияга келип калганым себеби чындыгында ден соолук менен эле келгемин. Өзүм 2014-жылы Москвада именно туберкулездун больницага менингит болуп түшкөм. Именно 1 жыл больницада жаттым, жарым жыл жүлүндөн суу алган. Менингитти билесиздер өзүңүздөр, баягы бир организмде врачтар лечение кылган менен 1 жылдын ичинде мен башка организмдерим уже жарактан чыкты да. Кудай таалам бизди мындай кылат экен да, баягы шифасын берсе, бири-бирибизге себепкер кылып эле ушул жерге келип калып атабыз да. Мен дагы бир тууган тайжем алып келген. Тайжеме терең ыраазычылык билгизем. Действительно, Кудай мага шифасын берип, 3 айдын ичинде результатым аябай жакшы чыкты. Мен өзүм орусча сүйлөй албай калганмын. Өзүм Москвадан эми 12-жыл болду Москвада жүргөнүмөчү.
баягы оорулуу болгондо уже чөнтөгүңдө акча болбосо, баягы телефондо көтөрүп жүргөн, айланаңда жүргөн дос, тууган урук чекеден эле уже жоголуп эле эсептелүү эле адамдар калат экен да. Азыр эми данный времяда 3-чү жылдан бери иштеп атабыз. Мына азыр айтып кеткен Динара эже, Эркинай, Гүлзада, мен баардыгыбыз катар эле келгенбиз бул компаниягачы. Баардыгыбыз ден соолуктун айынан келгенбиз. Азыркы моментте көп региондорду кыдырып, көп жерлерди кыдырып, көп адамдарга продукцияларды көргөзүп, жакшы результаттарды чыгардык. Аябай көп. Биринчи баштаганда эле өзүбүздүн семьябыздан баштайбыз да. Мен да өзүмдүн семьямда аябай көп результаттар чыккан. Апам косун бурсулуштан жакшы болду. Инемин почкасында таш болуп боло берет эле. Инем азыр жакшы акыбалы. Өзүм кайненем опухольдан операция кылбай койду эле. Ушу продукцияларды 4 ай ичирип, Кыргызстандан эле бир эле киргенде сразу баштан 2 опухольду алдырып чыкты. Азыр Кудайга шүгүр результаты жакшы. Баламды хронический астма болчу. Бүгүнкү күндө больницага деле жатпайт. Бир жылда бир эле жолу справка алабыз. Продукциялар аябай жакшы жардам берген үчүн астмасы деле жок, эч кандай аллергиясы деле жок. Аябай жакшы да. Ошон үчүн эмне демекмин, мен биринчиден биздин максатыбыз бул жерге сиздерди чакыргандыгыбыз. Сиз өзүңүздөрдүн курумуңуздарды ушул жерге чакырып айтсаңыздар, биздин максат именно ушул ынтымакка келип эле кыргыздар көбөйүп, бири-бирибизге мындай жардам берип эле ден соолукту дагы кошо, ден соолук менен биргеликте акчаны дагы кошо таап кеткенге колдосоңуздар дейбиз да. Ошол эле биздин. Мен дагы бул компанияга ошо ден соолук боюнча келип калгам. Баягы ошентип выходной күндөрдү албай иштеп, жанталашып иштеп жүрүп, анан бул сбой берет экен да, орусча айткандачы. Анан сбой бергенде слабый органга тиет экен ал сбойчу. Анан акырындап анан башка жактарга таркап баштайт экен да. Меники дагы ошентип женский жактан башталды. Эң биринчи проблема. Анан экинчи кулагым ооруп баштады. Анан кулак оорuganda мен ар дайым айтам, баягы лорго барып көрүнөбүз да, врачка барып көрүнсөм, врач кулагымды карап эчтеке таппайт да. Анан бул врач мени жакшы карабай койду. Анан башка поликлиникага барып көрүнөм. Анан ал жерден да карайт, эчтеке жок. Анан уже аягында платныйга бардым. Мен платныйга барсам, таап берет деп, эмне үчүн ооруп атат кулагым деп платныйга барсам, ал дагы карап эчтеке тапкан жок да. Анан айттым: "Я вам заплатила деньги, пожалуйста, выявите мне причину. Почему у меня уши болят?" Десем, тиги врач мени карап: "Я тебе ничего не могу выявить. У вас в ушах все чисто, гной нету, болячек нету", деп атпайбы. Анан эмнеге ооруп атат анда? Десем, я не знаю. Ну вы же лор, вы же уши проверяетесь. Да, ну у тебя нету там ничего такого. Анан мен болбой эле баягы көк беттен эле туруп алдым: "Выявите мне причину" деп. Баягы мне же тоже билишим керек да. Неужели я в этом возрасте ушундай калып калдым деп ойлодум да. Бир укпайчы. Десем, анан: "Давайте, девушка, я вам напишу направление, поедете в сурдологический центр, на аппарате вас проверят" dedi. Ал жака да бардым. Ал жактан дагы карашты. Ал жакта аябай жакшы стаждар, врачтар бар. Мне всего 37 лет было. Анан кийин бир жакшы тааныш подушка кызым чалып калды. Динара, Москвага ушундай бир компания келиптир. Аябай продукциялары жакшы экен, бүт баары чөптөн жасалган, таза экен. Барып ичип көрбөйсүңбү деп. Анан мен айттым: "Бул эмне, сетип бекен?" десем, "Ооба, сет" дейт. Анан "Жок, барбайм" десем, ал кыз мени урушту да. "Сколько будешь еще ходить по больницам, по поликлиникам? Барып көр да, вдруг тебе поможет" депчи. Дегенден кийин анан кийин ойлонуп барса барып көрөйүнчү, может, вдруг чындап эле поможет. Анан келдим. Анан бул жака келсем, мага продукция боюнча аябай айтышты. Ошол маалда мен өзүм продавец болуп иштечим да. Сөйкө шакектерди сатып отурчумун. Анан эми билесиңер да, ким өзүнүн товарын мактабаса, ал сата албайт да, туурабы. Анан мен отуруп бердим, булар аябай макташып атат. Лохотройщиктер депчи. Анан отуруп бердим, макташты, аябай айтышты. Анан дагы мага бүткөндөн кийин айтып калышты: "Бу жерде да диагностика бар. 700 рубльга полностью башыңардан баштап бутуңардын ушуна чейин бүт конкретно айтып берет" депчи. Эмне диагностика десем, точечная диагностика дештим. Анан мне стало интересно, отурдум, мага айтышты, баарын карап. Көрсө алакан менен таманда организмдеги бүт нервный клеткалар жайгашкан экен да. Анан ушул жерден карап туруп, женский жакта проблемаңар бар дейт. Аны билем дедим. Анан карап, "Сен дагы кулагың ооруйт экен" дейт. Анан "Ооба, ооруйт. Кантип билдиңер сен? Мына көргөзүп атат" деди аппараттан. Анан "Эмнеге ооруп атат?"
деп сурасам, айтты, бөйрөгүң тазаласаң кулагың ооруган базылат дейт. Ана мен күлдүм да, бөйрөк деген биякта, кулак деген биякта, эмнени мага айтып атасыңар десем, жок, организм деген взаимосвязан, бүт организм бири-бирине взаимосвязан. Просто силердин бөйрөгүңөр кулак аркылуу силерге сигнал берген деди да. Анан негизи баягы анан ошондо мен ойлондум да, ошон үчүн врачтар эчтеке тапкан эмес турбайбы? Действительно кулагымда жара жок, баягы ириң жок. Ошон үчүн мен причинасын тапкан эмес турбайбы? Көрсө бул жакта экен да. Анан эмне кылып тазалашым керек, эмне кылып кечишим керек десем, кайра эле мага бул продукцияны айтышты да. Анан уже өздөрү назначение алып жазып беришти. Момундай кылып ичесиң, мындай кылып чаптайсың, тигиндей кылып саласың, мынча ичесиң, анан келесиң деп. Сразу эле алдым продукциясын, алып иштим. Ровно 3 күн дегенде женский жактан результат алдым, аябай жакшы результат алдым гинекологиядан. Анан 5 күн дегенде кулагымдын ооруганы базылды. 5 күн дегенде, ишенесиңерби? 1,5 жылдан бери жүргөн неме 5 күн ичинде базылды. Анан мага аябай кызык болду да, кандайча депчи. Анан офиске келдим да, анан баштадым. Почему люди не знают о вашей продукции? Почему в аптеках не продаете? Почему в больницах нету? Эмне үчүн бул ушундай сонун продукцияларды мындай элдер мындай непопулярная ваша продукция десе, мага айтышты, бул деген сетевой маркетинг, Динара. Сен результатыңды сен өзүң жакын адамдарың менен бөлүшкөн үчүн, ошол адамдар келип, ушул продукцияны ичип, колдонушуп, өздөрүнүн дальше өзүнүн окружениясы менен бөлүшкөн үчүн компания сага акча төлөп берет. Зачем нам платить чужим людям деньги? Когда өтө бул чоң бир жаңылык болду, мен үчүн менин турмушумду, можно сказать, 380 градуска бурду десем болот да. Мен үйгө келдим дагы сразу интернет, ютубтун баарын карап, уже сет жөнүндө маалыматтарды алып баштадым, көрүп баштадым. Анан значит, бул продукция жөнүндө айтыш керек экен. Потому что баягы больницада жардам бергим келет да, а бирок билбейсиң да. Анан айттым, бул жөнүндө айтыш керек экен. Айтпаса болбойт, бул деген вообще күнөө болуп эсептелинет да. Айтыш керек, потому что жаныңдагы адам, бир туугандарың, тааныштарың кыйналып атса, ошо сен билген нерсени айтып, ушул кыйналбасын, ушул алсын, ушул ичсин деп баягы жүрөгүң менен немет эткесиң да, айтат экенсиң. Анан ошол күндөн баштап эле мен ушул жакта иштеп калдым. Азыр аябай командам чоң. Мына 4 жылдан бери, 3 жылдан бери баары чогуу иштешип келип атабыз. Эркинай, Гүлзада, Жайнагүл уже баары билет, баарыбыз ушул результат менен келгенбиз да. Анан бул компаниянын аты, мисалы, могу Бакыт деп атпайбы? Бакыт деген Гүлзада айтып кеткендей, чындап эле ошондой бакыт да, баягы орусча айтканда, как кораблик назовешь, так оно и поплывет. Действительно, биз адамдарга эң биринчи ден соолук тартуулайбыз, анан экинчиден финансы жакты дагы улучшайт этсек дагы болот да. Ошон үчүн баягы силерди чакырып, кечке жумуш деп иштеп жүрө бербей, кичине көңүл ачып кеткиле, турмушуңарды кичине өзгөрткүлө деген немем да. Потому что азыр деген 21-кылым, бул 21-кылым сетевой маркетингдин кылымы болуп эсептелинет да. Азыр өзүңөр байкап атсаңыздар керек, ушундай биздин компанияда сетевой маркетингдер аябай көбөйүп кетти, туурабы? Кайсы жакка барсаң эле сетевой компаниялар, потому что адамдар түшүнүп калды, сетевойдо өтө жакшы ийгиликтерге жетишсе болот. Анын баарын эми акырындап убакыт келгенде өтөбүз да. Ошентип мен ушул жакта иштеп калдым. Укканыңыздарга чоң рахмат. Биздин продукцияны иштеңиз элексизби? Баштадыңыз, да? Жакшы. Эркинай. Результат азыр эми баштадык биз. Баарыңыздарга маанайларыңар жакшыбы? Баарыңар эле уйку сурап атасыңарбы же эмне болуп атасыңар түшүнбөй жатам. Эметпесе бирке туруп кичине эме кылып береличи, бирке упражнение жасап. Давайте баарыбыз ордубуздан турдук. Өтө уйку сурап атасыңар, мага жакпайт уйку. Это первый степень зашлакованности организма, когда адам уктап отурса, это уже шлак, токсин толуп кеткен. Кайрылабыз дагы, биякты көздөйүн. Массаж жасап, баарыбыз эйин. Давайте музыка коюп Ya buga maylı ne kadar ufak? Укалай бер. Ооба, эми ныксырап укташпай, кичине мындай тонус мындай. Туздарды эритиш керек. Нормально. Чап койгула да, молодец да.
Кайра кайрылдыктан кайра мынтип противоположный укалап чтобы веселее. Конечно, массаж это самый лучший эме, да, негизи чыба. Биз кеде чап туруп, я бири-бирибизге карап туруп азаматсың деп эме. Азаматсың. Молодцы, барыңыздар азаматсыздар. Себеби чында эми келбей деле койсоңуздар жарашмак. Себеби бул жерге келип деле не обязательно болчу. Ушу Жайнара чакырды, Динара чакырды, Гүлзада чакырды, Эркинай чакырды депчи. Себеби эчкимге обязан деле эмес. У бар же бир түрткү бар деген демекчимин да. Эми мен деле мындай да, кандай десем, мен өзүм мындай кичине аябай характерим өтө татаал адаммын да, сложный, мындай күлүп турган мен өтө характерим меники аябай тяжелый, сложный. У меня это с детства, да, балалык кезден. Анан мени бирөө ишендириш үчүн ал адам менден 1000 эсе күчтүү болуш керек да. Жөнүнөн эле адам келип айтса мен оңой менен ишенбейм да. Анан кийин жана Гүлзада айтпады мен ооруганыма не болдум деди, ыраазы болдум дегенде. Мен деле багы эми болбосо деле ушу кичинекеймен канча бир 6 класстан башталды. Гайморит болчумда эми может быть гайморит менен оорубаган адамга бул эми жөн эле сезилет да, бирок ооруган адамга это вообще адские боли да, вообще. Декабрдын ортосунан башталат, болду январь, февраль, мектепке бармай жок, университетке бармай жок. Меники двусторонний гайморит болгон үчүн сразу гной ириң чолуп калат да, болду башың көтөрө албайсың, тура албайсың, ара жумуртка басам, картоп кыйналчумун да, на самом деле. Анан монтип да сүйлөгөндөн кыйналып кетчим, себеби сүйлөгөм келчи, бирок мурдум тосулуп турган үчүн мен аябай кыйналчумун да, себеби дем алуу мурдуң менен жүрбөйт да, оозуң менен еще сүйлөп, еще дем алганда өтө кыйын келип кетчи. Анан мен бирок никогда ойлогон эмесмин да, ушул гайморит деген ооруну прокол жасатышат го, бирок мен проколго жеткен эмесмин. Себеби айылда жүргөндө деле ошол багындай народный лечение деп андай чөп-пөптөрдүн суюлтмаларын куюп жакшы болуп кетчүм да, бирок мен Москвага келип иштегенде экинчи жылы кармады окшойт, аябай кармады да. Анан только операция деп калышты да, себеби температура түшпөй койду. Багы айылдагыдай көрүп эле жумуртка басып, картошка басмай уже жарабай калды на самом деле. Уже вообще у меня уже ой келе баштады, лучше Кыргызстанга эле билет алып учуп кете берейин, потому что берге жатпасаң өзүңөр түшүнөсүң, Москвада бир күн ооруп калсаң ким карайт сени, жакының болбосо. Анан кийин бирок когда-то бир жерге ошо полжуганга барганда подработкага бир эже бар болчу, аты Кумар деген, ошо чаткалдык эже болчу. Ушу компанияны айтты, Happiness деп. Анан кечке эле чакыра берди, анан айтканда да күнүгө ишке барсам эле мойлу тампонду айтып берет да, ушуну эле могу женский жакка салсаң деген тазаланган, төрөгөндөр төрөп атат, анан киста миома жок болуп атат, эрозия жок болуп атат, анан мурдуңа салсаң гайморит кетип калат деп ушинтет. Анан мен мүмкүн апый өзү кака салыш керек вообще болмаса, өзү женскийге назначенный дейт да, бирок не традиционно гайморит кетирет деди. Иштеп дагы айтсаңар керек а деп ушинтип мен баягы ишенич болбойт экен да. Айтты, ой, ичсең ичиңден глисталар чыгат дегенде вообще мен оозум ачылып эле айланайын, тиги эптеп эле акча кылыш үчүн жөн эле эмелтеп берет экенсиңер да, алдап мындай кичине уя албайсыңар деп эле кетип. Ошол себеп болуптур да. Ошол себеп болду, ошол биринчи. Ал эже мени бир жыл чакыра берип, на самом деле чарчады. Анан мен анын номерин да удалить этип коюптмун, себеби кечке чакыра берсе, себеби ал маалда мен сетевой маркетинг биринчи чыкканда мен университетте иштегем да, өзүмчү старший методист болуп, анан ошол жерде башташканда биринчи мереке, анан кийин эмбейлер келет эле, жарата берет эле да, каталогдорун көтөрүп келип. Анан эмнегедир мен ошол маалда ойлочумун да, бул сетевиктер, бул бездельник адамдар, кыларга иши жок баларымдычы. Анан кийин бул жака келип уже эметип аябай кыйналып, анан операция деди, бирок бул жерден срочно кылбасам уже меники гной мол жерден уже бияка чыгып калган экен да, ошон үчүн температура түшпөй аткан экен, лобко чыгып кетти. Дагы бир күн эле өтсөң уже менингитке айланып кетет деп вообще страшный картинаны айтканда корктум да, бирок анан айттым, кичине убакыт бергиле, кечке чейин анан өтө калам поликлиникага дедим. Аз деп анан баягы эженин номерин таппайм, анан интернетте чукулап отуруп бир номерди таптым, Happiness деп. Анан кийин эле алып келип бер дедим, алып келбей койду. На самом деле сага керекпи, сен кел деди. Буяка чейин өзүм келдим. Келип анан ошондо деле ишенбейм да, 3 да алса 1 да алып атам. Жок, 1 деле алайын. Жардам бербей калса бекер эле экөө калып кетет депчи. Ошо 1 да алып бардым, бирок айткандай кылып койдум да, жатпа деди, уктаба деди, себеби чыкпай калат. 4кө бөлүп койдум. Ишенесиңер 6 саат чыдадым, себеби чыдаш керек болчу. Тап
таптаза болуп калды, полный. Мен никогда вот кышкы сезондо мен мынтип эч убакта жүргөн эмесмин. Я всегда шапка, даже мына помещениянын ичинде здание болсо деле шапкачан жүрчүмүн да. Ошонун үчүн мына азыр монтип шапкамды чечип уже андан бери 3 жыл өттү ровно. Кудай сактасын, кармабайт, анан баягы гайморит болуп калган туугандарыңар болсо, баягы кыйналып, прокол тештиргенден кийин деле көрдүм да, ал это уже постоянный барып калат экен да адамчы, себеби мен ага жеткизбедим чынында. Алла Таалага 1000 мертебе шүгүр, ушинтип жөн эле ошол бир эже себеп болуп калды. Ал өзү иштебейт деле экен, эми аны деле ошо киши чакыр деп койсо, баягы мен эле чакыра берген да. Аны чакырып жүрүп чарчады, ал өзү жок болуп кетти. Но я здесь ушул кенеде эле тампондун арты менен келип калдым. Анан кийин багы если билсеңиздер, билесиздер, билбесеңиздер, ошо орустун бир немеси бар, жазуучу Синельников деген, ал традиционный медицинаны эметет. Ошонун жазган китеби бар да, возлюби свою болезнь дегенчи. Мына могул жерде азыр эле Руслан айтпадыбы, негизи могул жерге дейни кардысо адам келбейт, сөзсүз түрдө эле бир какой-то себеп менен келет да. Се оорубаган адамдын иши жок да тура, бекеринен айтпайт да. Ач кадырын ток билбейт, оору кадырын соо билбейт, бул чындык. Пока ар ким башына түшмөйүнчө мындай ишенбейсиң да. Анан кийин багы себеп болуп калат экен да, бир нерсечи. Анан могул жерде деле канча киши болсо, если ооруңар болсо, данный времячи, эң биринчиден ошол оору менен күрөшпөстөн сүйүш керек экен да. Мисалы азыркы күндө мен ошо бир нерсени айткым келип кетет. Рак бул оору эмес да. Мен силерге аябай сонун тренингде айтып бердим, на самом деле это стоит больших денег. Биз акча төлөп окуп келгенбиз да. Рак бул просто адам. Азыр айттым го, уйку сурап атасыңар, значит первый степень зашлакон. Биз просто знания жоктон түшүнбөй калып, ошол моменттерди өткөрүп жиберет экенбиз да. Если эртең менен турдуңарбы, жумушка бара албай атасыңар, башыңар дагы деле ооруп, уйку сурап, постелден тура албай атасыңар, это биринчи степень. Уже надо очищение кылып коюш керек. Мондай первый бизде всегда любой сетевой компания, да, любой если оздоровительный продукция болсо, ал жерде сөзсүз түрдө очистка берет да. Бул жер больница эмес, башың оорса башыңа дары, бөйрөң оорса бөйрөк. Никогда не путайте. Западная медицина ар бир органга өзүнүн дарысын берет. А Кытайга барсак, это тибетская, восточная медицина, ал жакта гинеколог, уролог деген врач жок экен. Там только один врач, который человек одно целое деп карайт экен. Тети жака көңүл бөлсөңүздөр, мол картина, кимге кызык болот атат. Вот кому-нибудь, когда-нибудь менде орус кыздарда сурай берет да, это мол не депчи иногдачы. Буну пентаграмма деп коет да, теория Усин. Усин деген киши ушул теорияны чыгарган. Эгерде кишинин почкасы ооруп атса, почкасын лечение кылбай жүрөрсө, жүрөккө берип коет. Уже экинчи орган жүрөк начинает басып. Ошон үчүн айтат, ооруну өткөрбөгүлө. А биз кандайбыз? Орус ооруп калбайын деп больницага барса, кыргыз өлүп калбайын деп барат. Биздикилер өлүп калгычаң жүрө берет да, баягы аябай терпеливый народ. Аялдарыбыз ит жандуу, шумдук ит жандуу. Прям до последней крови иштеп жүрө беришет да. Если бул картина кому-нибудь эме болсо, күлкүмүз болот. Если жүрөктү лечение кылбай дагы чыдап жүрө бересиз да, деп көрүнгөн каргалолду ичип алып, валидолдорду ичип алып, эми дагы бир-эки күн бар иш кылып келип, 2000 табасам, Кыргызстанга депчи. Жок, өзүмө күлкүм келет деп Ошо кому-нибудь картина известна. Жүрөктү лечение кылбай койсок, уже мына өпкөгө берип атат. Дальше ушундай эле да, өпкөнү тазалап алсак, печеньге кетет. И анан ар бир орган экиден болот экен. Мына жүрөкпү, значит тонкий кишечник. Восточный медицинада, если адамдын жөтөлү токтобой жатса, биздин медицина западный не кылат, таблеткалардын түрүн жаза берет. Аны ич, муну ич, бу ибуфен жардам бербесе, буну ич, тини ич, там, от кашля, там, да, эмне түрлөр бар го. А бул жерде толстый кишечник, жоон ичейин тазалап кел дейт. Потому что тамак жей берип, если орозо кармабасаңар, ким орозо кармайт жыл сайын? Болгону 4 адам, калганыңар кармабасаңар, все, там вообще у вас глисталар плавает, да, бассейнде жүргөнсөчү. Вот откуда болезнь, паразит баарыбызда эле бар. Когда иммунитет ылдый түшүп кеткенде, ошол паразиттер кадимкидей ойгонот экен. И анан ар бир адамдын слабый органы болот да. Мисалы меники почки, буну туулган датаңар менен эле билип коебуз. Бизде ошентип үйрөтүп, ошон үчүн багы ар бир адам өзүнүн эмесин карап барат экен. Мисалы, адам келсе, настроениясын бузбайм, бирок гейтесин карап отуруп эле,
диагноз коюп коет да, бүгүнкү чейин жарабай калыптыр, өтүндө таш бар экен, бөйрөгүнө шамал өтүп, бул балада простатит бар экен, буну азыр алдын албаса, эртең простатит күчөп кетсе, жарабай калат депчи. Анан түшүнүңөр турабы? И еще настолько восточная медицина интересна, да, ушул жерден байкагыла. Мен аябай соленый жакшы көрчүмүн. Анан бизде сөз бар го, соленый жакшы жеңбей татса, эмне боюңдагы. Оказывается, вот, на жерде турбайбы, цвет, вкус соленый. Когда адамдардын почкиси или мочевой пузырь, это кыргызча не? Таварсыгы, болезнь ооруп баштаса, адам просто туздууга тарта берет экен да. Бул первый знак. Если знанияңар болсо, өзүңөр эле билип аласыңар, врачтын кереги жок. Просто биз иногда очень смешно и грешно, да, ооруп атып, врачка өзүбүздүн телонун сумканы апарып беребиз да. Ал деле бизге эле окшогон адам. Вот врачтарды биринчи барып сурасаңар, маткасы жок калган. Мен өзүм эжем врач, матка жок, миомадан удаление болуп кеткен. Экинчи эжем врач, өтү жок. Мындай болуп баса албай, эшиктен батпай жүрөт да. Потому что өт жок. Диета кармабайт, көрүнгөндө оозуна салат. Конечно, өт жок болгондон кийин уже печень, бордун иштеши өтө кыйын болуп калат. Потому что желчный помогает. А биздикилерни спокойно барып, өтүн алдырып, маткасын алдырып, алдырганга эле мас тербиз да, как будто алдыра. Аз Гүлзада айткандай, все бир жолу нож тийдиби, бычак. Все, дальше больше. Мол схема менен кете берет. Почкиге эме болду, жүрөктү лечение кылбадыңбы, өпкөдөн боорго, боордон желудок эмеге барып кете берет да. Ошон үчүн багы мен ушул жерге келип, анан ошондон ойлодум да, значит, Кудай Таала ооруну деле жөн бербейт экен. Рак болуп калган адамдар, надо работа над собой. Жөндөн-жөн адам рак болбойт, потому что бул адамдар азыр эле эмоцияларды айтып чыккандай эле тарыныч деп коет го, ар бир адам тарынат да бирөөгө, бирөө эми апасына, бирөө атасына, бирөө жигитине, бирөө аялына, бирөө бала чакасына или бирөө досуна дегендейчи. Когда адам ошол тарыныштарды жок кылбай, вовремя кечире албай, чогултуп жүрө берсе, рак күчөйт. Бул психосоматикасы. Анан жанагы зашлакованность тагын. Анан силер көңүл бөлбөйсүңөр да, мен ооруган жокмун, эч жерим оорубайт, мен сонун эле жүргөм дей бересиңер. Да, мен дагы ошенткем. Биз Москвада жүрөбүзбү? Ар бир 5 мүнөт сайын стресс алабыз да. Ар бир 5 мүнөт сайын жумушка кечип атасыңар, стресс аласыңар. Эмне деп, жумушка келбе деп коебу, иштебе деп коебу, зарплатаңар азайды, дагы стресс аласыңар. Полицияны көрдүңөрбү? Моментально стресс аласыңар. Бул жерде таксисттер жүрөт, гаишникти көрдү. Каждый уголдан көрсө, каждый раз стресс турабы? Токтонто калабы, не кыла калат, штраф болуп кеттиби, там камераны тиктейсиңер. Көзүңөр мондай бир жаны бар го. Я. Таксиде иштеген. Ой, иштегенде эле. Мен, между прочим, троллейбус водитель бүтүп келгем да, Москвага келип троллейбус болдум. Бишкектин жолунда троллейбус айдаганда, андан кийин массажисттин окуусун бүтүп келгем. Массаж жасап, көп акча табам деп. Бүгүнкү күндө түшүндүм. Эч жерде көп акча жок, көп акча сетевой маркетингде. Жакшынакай кийинип алып, жасанып алып, түзөнүп алып, элдерге сүйлөп, элдердин көңүлүн көтөрүп, бул да какой-то мере даватчылардын ишине окшош да, биздикичи. Себеби намаз окуган адам намаз оку деп койгон парызда, иначе нар жактан сурап кетет. Эмне өзүң окуп буга оку деп койбодуң депчи. Биздики да мен мисалы гамертен жакшы болуп, бул жерде бирөө ооратса, тыппыйып карап отура албайм да. Оорумактан оору деп. Это уже мага күнөө жазылып калат. Бул ушундай возможностьты билип туруп, унчукпай кой деп. Ошон үчүн биз сүйлөйбүз, жакшы көрсө да сүйлөйбүз, жаман көрсө да сүйлөйбүз. Үйүнө киргизбей койсо, кечке WhatsApp'тан аз да жакшы WhatsApp чыгып тынбай жаза беребиз. Но у меня есть люди, которые 3 жылдан кийин келип атышты да. Мына Жылдыз да. Жылдызды мен өзүм подружкам деп башынан эле чакырып жүрмүн. Анан Москвага келип баса албай калганда мен эстейт да. Иногда адамдар мени эстейт, бирок рано или поздно мени эстеп атышат да. Ар кандай болуп, анан багы бул жерден иштегенде көп адам ойлоп кетет экен да. Мен киши чакырмай депчи. Киши чакырмай эмес экен булчу. Просто результат алгандай, мына азыр эле жайнагүл. Менингит это самый сложный болезнь. Бир жолку презентацияда бир кыргыз эже шалактап ыйлады да, аябай ыйлады. Эмне ыйлап атат деп түшүнбөсөк,
Жайнагүл айтып кеткенден кийин ал көрсө өзүнүн сиңдиси менингиттен жакшы болбой жаш эле канча 16-15 жашында качып болуп кеткен экен да. Ошого илеп аткан экен да. То есть Жайнагүлгө төрөгөндөр төрөйт. И биз бир адамга себеп болуп калабыз да. И ал адам бизге ыраазычылык, бай болгум келет деген азыр тренингдер көп өтүп атат да. Мына азыр данный время турган Бакыт тагын бул жигит дагы ошол аябай эме ийгиликке жетем деген жигиттердин бири. Бундай ишине ийгилик каалап кетким келет, себеби бул дагы ошол самосовершенствование деп коет да, өзүн өзү өстүрүп жүрөт бул жигит дагы. Анан мен 3 жылдан бери көп тренингге барып, анан бир нерсени эле түшүндүм. Негизи эң биринчи ден соолук экен да. Ден соолук болсочу, аны дальше кете берет. Анан бир нерсени кыла бериш керек экен. Жаңыласың, туура эмес жасайсың, ар кандай ситуация болот, бирок жеңилбеш керек экен да. А көп адамдар неге ийгиликке жетпейт? Почти 98% адам, 97, 2-3 эле жетет. Потому что остальные 98 первый эле немеден уже жеңилип калышат да. Болбойт, тиндемин, анан негативдерди угушат. Укпаш керек. Дүлөй болуш керек. Всё, эч кимди укпай эле кете бериш керек. Алдын карапчы, себеби бизде консультанттар көп да. Кому не лень консультант. Отуруп алып эле кеңеш айтып берет. Вот ошол кеңешчилер токтоткула. Угуш керек кимди. Если сетевой маркетингден мен ийгиликке жетким келсе, мен болсо барып алып сетевойду иштебеген адамдан кеңеш сурайм да, мага айткаңызчы кантип ийгиликке жеттим деп. Зачем мен андан сурайм? Мен бул жактан ийгиликке жеткен адам карам да, сен кантип баштадың, кандай болду эле, эмне кылып баштадың эле. То есть бүт эле бул не только сетевойго, башка деле сферада ким кайсы чөйрөнү тандаса, ошол чөйрөдөн ийгиликке жеткиси келсе, ошол чөйрөдөн ийгиликке жеткен адамдар менен кошулганга аракет кылыш керек. Анан негативчиктерге кошулбаш керек. Если негативчиктер болсо, телефондорун удалите, сүйлөшпөгүлө, барбагыла там. Пускай они өзүнчө өздөрүнүн коомунда жүрө берсин. Если ийгиликке жеткиңер келсе, анан нет десең, конечно, барып аларды деле компания түзүп берип койгула деп эле. Мен көп сүйлөп кетип калдым да. Кыскасы түшүнүңөр да, здесь ден соолук бар и акча да бар. Потому что биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык там акжолук, акча тура. Акчаң болсо деле ден соолук сатып алышка туура келип калат, туурабы? Ден соолугуң жок болсо, акча керек, ошону кайта сатып алгангачы бизде компанияда экөөнү бир кылып койгон да. И любой адам бизге наразы болбойт. Мисалы сиз кызыңыз жакшы болуптур, Динара эжени жаман көрбөйсүз да, туурабы? Эмнеге жаман көрөсүз? Потому что бул адам бул жерде иштеп ийгиликке жетпесе деле ден соолугу алып кетти. Ден соолугу алып кетти го, туурабы? Эч ким здесь беспроигрышный вариант. И биз мына кыздар ушинтип адамдарга жакшы нерселерди тартуулап, ийгилик тартуулап, мышление, ой жүгүртүүнү оңдош керек да. Жашоону оңдош үчүн ой жүгүртүү биринчи очурда. Себептен де мына могу Москвага келген адамдын баары жөн келген эмес да. Кандайдыр бир жүрөгүндө бир нерсе болуп, Кыргызстанда зарплата туура келбеди, үйүн чоңойткусу келди, машинасын жакшырткусу келди. Баардыгы бир максат менен келип калды да. Бирок бир нерсени түшүнгүлө. Кийимдерди өзгөртсөк болот, жерди өзгөртсөк болот. Биз ойлойбуз да, ушуларды өзгөрсөк эле жашоом өзгөрүп кетти депчи. Эч нерсе өзгөртпөйт. Качан гана оюңар өзгөргөндө баары өзгөрөт. И когда ооруп калсаңар, ооруңаргадан биринчи ойлонгула. Жөн эле врачка барып алып, мен оорутам депчи. Вот недавно мага бир кыз келди, мурдун ичи шишип кетиптир, дем ала албайчы. Анан кийин врачка бардым, сен бардым дейт. 30 000 алып кел, операция кылабыз дептир. А мен врач эмесмин. Телефонду эле фонарин күйгүздүм да, мурдун карасам, просто эле шишип калыптыр да. Это мында полип деле эмес, багы кичине бир аллергический реакция жүргөн да. Тампонду берип эле салып койсом, ошол эле түнү коюп эле, эртең менен саарлап жазылыптыр. Мен туура электе. Эркин эже чоң рахмат, мен бүгүн кыйналбай уктадым, мурдум таптаза. Видите, врачтар операция, врачтарды деле жаман көрүп кереги жок, потому что аларды ошентип окуткан. И 4-5 мартта Кытайдан лектор келет. Именно ден соолукту жакшыртуу боюнча 2 күн саат 10-дон кечки 7-ге чейин сөзсүз түрдө келиңиздер. 500 рубльдан, зато өзүңөр азыр мен знания билгендерин айтып атпаймынбы? Могу бетиңерге, если кайсы жерлерге такпак, сепкил, если нет, туулгандагы сепкил эмес,
кийин бара түшкөн септилдер бар, жөн түшпөйт. Ал деген организмде биздин какой-то бир органдарда өнөкөт оору пайда болуп, ошол күчөп жатканда бетке тактар түшөт. Аны да келе берсеңер үйрөтүп коебуз да. Диагностикага деле барып келе жок, мынтип карап эле айтып бересиң. Даже на расстоянии банда Кытай келип туруп, тек жерде отурган аялын айтып койду. Маткаң жок, удалить этип коюпсуң деп. Ал орус аял эси болуп калайын дейт. Кантип билип алдың дейт, тем более жанында отурса бир жөн. Ошол жактан дейт. Могул ооз, это бул женский органдар экен да. Если ушул оозуңан тегерене бир нерсе чыгып, же мынантип шалп этип түшүп калса, матка жок тукумун түшүп калат. Вообще, да, это как бы смешно, но это знания билип алсаңар, просто эле айтып бересиңер. Мисалы сарыкта көз саргайып кетип атпайбы? Неге? Булар и так айтып атат, печень через глаза видишь. Если көзүбүз кызарып кетип атпайбы? Это значит биз боор негизи саат 10:00 укташ керек. Биз уктатпай түнкү 1-2 чейин мага окшоп телефон чукулап Инстаграмда отура берсек, көз кызарат, потому что печень хочет спать, отдыхать. Мы этого не даем. Анан акырында анан өнөкөт оору кетип калат да. Так что дай токто десең кетип берем. Ден соолук бар болсо жакшы, ден соолук жок болсо өтө жаман. Илгертеден келген пословица бар, жанагы кандай айтып кетсем, здоровье превышает здоровый король, бедный или как там нищий. Сен айтып калчу элең ушул демени аябай. Ден соолук болсо ошого нерсени жасап берсе болот дегенден нерсе жок. Оорганга чейин эс алышыңыздар керек да. Биздин рахмат. Биздин продукция ооруп калганга чейин эмес, жыгылып жатып калганга чейин эмес, бул алдын ала профилактика. Алдын ала силер оорубагыла деп ушул продукцияны биз сунуштайбыз да. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келет сиздерге. Бир аябай сонун нерсени айтайын деп жакшы эле жана ойлонуп атым элем. Оюм бузулуп кетти окшойт. Азыр сиздерге көбүңүздөргө аябай кызык болуп атса керек, бул эмне деген продукция экен ушунчалык. Биздин продукция 2015-жылы Швейцариядан, Женевадан за качество продукции деп гран-при алган. Именно за качество. Бул Швейцария деген өтө серьезный өлкө, муну баарыбыз эле билебиз. Ошон үчүн муну дагы эсиңерге алып койсоңуздар. Анан азыр сиздерге кыскача видеоролик именно ошо биздин продукция боюнча маалымат алып койсоңуздар. Предназначена для очищения, восстановления, питания организма и поддержания здоровья. Чай – напиток на каждый день. Регулирует баланс липидов в крови, антиоксидантные действия, мочегонные действия, восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации нервной системы человека, устраняет усталость, улучшает метаболизм организма. Шенлунгский чай «Баланс Плюс». Запатентованный компанией Happiness продукт, содержащий полный комплекс питательных веществ, как кальций, калий, фосфор, магний, железо, медь, цинк, бор, йод, селен и другие полезные для здоровья человека компоненты, что делает этот чай просто незаменимым. Восстанавливает давление, улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, оказывает общеукрепляющее антиоксидантное, антибактериальное действие, улучшает память, борется с онкоклетками в организме, благотворно воздействует на поджелудочную железу и селезенку, снижает уровень сахара, холестерина в крови, полезен страдающим синдромом хронической усталости. Почечный чай. Противовоспалительное, жаропонижающее, антибактериальное, мочегонное, растворяет камни в почках и в желчном пузыре, растворяет отложения солей в суставах, снижает тягу к алкоголю. Капсулы «Спутник прекрасной еды». Продукт защищает кровь от проникновения вредных жиров, попавших в желудок и кишечник извне, снижает уровень холестерина, облегчает работу печени, восстанавливает слизистые оболочки желудка и кишечника, налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Капсулы для очищения крови и кровеносных сосудов Сюэ Бань Люй. Делает стенки сосудов эластичными, заметно снижает артериальное давление и уровень жира в крови, очищает кровь, устраняет холестериновые бляшки и удаляет токсины, усиливает оздоровительный эффект. Пластыри на стопы Детокс.
Выводит токсины из организма, нормализует обмен веществ, эффективен при аллергических заболеваниях, астме, сахарном диабете, улучшает кровообращение и нормализует артериальное давление, снимает тяжесть в ногах, улучшается качество сна, выводит шлаки, повышает иммунитет. Кардицепс – источник жизненной силы, повышает и восстанавливает иммунитет, восстанавливает функции всех органов и продлевает жизнь, одновременно восстанавливает регуляцию энергии инь и ян, обладает общеукрепляющим, антиоксидантным действием, одновременно воздействует на причины и симптомы заболевания, повышает физическую и умственную работоспособность, нормализует работу центральной нервной системы, нормализует артериальное давление, улучшает работу печени и сердца, замедляет процесс старения, используется при острых и хронических заболеваниях бронхолегочной системы, хронический бронхит, эмфизема легких, астма, туберкулез, при заболеваниях мочеполовой системы, дисплазия шейки матки, простатит, мужское бесплодие, аденома предстательной железы и других. Кардицепс 1+1 эффект. Питает и восстанавливает энергетический состав клетки, снижает уровень жиров и сахара в крови, снижает кровяное давление, борется с различными опухолями, острой лейкемией, борется с последствиями облучения, предотвращает инсульт, старческое слабоумие, борется со старением, улучшает память и мыслительные способности, повышает активность, восстанавливает и поддерживает нормальное функционирование сердца, печени, легких и почек. Капсула Линчи – мозговой комплекс. Улучшают память и умственные способности, пополняют необходимые для деятельности головного мозга питательные компоненты, применяют при головных болях, мигренях, обмороках, умственной утомляемости, при атеросклерозе, ишемии головного мозга, рассеянном склерозе, эпилепсии, ДЦП, при ревматизме, радикулите, детям, отстающим в развитии, со слабым мышлением, быстрой утомляемостью и повышенной возбудимостью, пожилым людям, для борьбы со старческим склерозом, слабоумием и бессонницей. Ганджишу – очищение и восстановление печени. Чистит печень от ядов, алкоголя, шлаков и паразитов. Восстанавливает клетки печени. Улучшает зрение, состояние связок, цвет лица, аппетит. Очищает кровеносные сосуды, предотвращая возникновение инфаркта миокарда, инсульта. Нормализует артериальное давление. Быстро расщепляет алкоголь в печени. Устраняется похмельный синдром и запах перегара. Борется с аллергическими заболеваниями. Восстанавливает иммунную систему и осуществляет противораковое и мощное противовоспалительное действие. Жевательное драже, трипанг и устрица. Применяется при болезнях органов дыхания, бронхиальная астма, ларингит, бронхит, эмфизема легких, туберкулез, желудочно-кишечного тракта, гастрит, колит, панкреатит, язвенные поражения слизистых оболочек, запоры, сахарный диабет, мочеполовой системы, аденома предстательной железы, импотенция, фригидность, миома, фибромиома матки, мастопатия, костей и мышц, обменно-дистрофический полиартрит, при заболеваниях органов зрения, дистрофии роговицы глаза, нарушение кровообращения глазного дна, нарушение светоощущения и остроты зрения, лечит заболевания щитовидной железы, рассеянного склероза и системной красной волчанки. Шинлунский рыбий жир в капсулах. Азыр аябай чарчасаңыздар керек, кечке угуу берип. кофе ичели. Кичине чай ичсеңиздер болот. Азыр могу жерде биздин уюштуруучу кыздарыбыз кичине таттуу алып келип. Кимдин эсинде калды? Азыр көрбөйсүз го? Бул чай эмне болгон чай экен? Кадара каласың. Ким азыр айтып берсе, алып келет. Бул чай өзү 3300 турат. Bir paketini verin da, 3300. Bu çayın içinde 30 штук çay var. Bu bir aya kadar, bir ay içinde bu. Eğer de sizler жаңағыдай хронический заболеваниялар бар болса, хронический, сіздердің ошол хронический заболеваниялар барды жоголот. Буну мен айткан жокмун, муну бизге атайын Кытайдан профессор, врач келип сабак өтүп кеткен чай боюнчачы. А бунун бир эле пачкасы 3300. Bir ele paçka. Elестеткиле, bir жыл 2-3 үчүн канча чай керек? Ошон үчүн бул чайды ким айтат кана? Жаңы эле сиз уксаңыз. Рустам байке, жакшы.
Кардицепс 1+1 эффект. Бул иммуномодулятор, иммунитетти көтөрөт. Буну кичинекей жаңы төрөлгөн балдардан баштап чоң возрасттагы, неважно, старший поколенияга чейин адамдар колдонсо болот. Бул суюктуу. Ичинде 20 миллиграммдан немелери бар. Бутылочкада могу жерде бар. Буну капсула сактайт. Жок, жидкость. Мондай, могу окшогон жидкость да, ушундай флакондо. Бул кардицепс 1+1 көзгө да тамызса болот, кулакка да тамызса болот. Жөн эле жанагындай кожный заболеваниялар болгондо ошого кардицепс менен майзды кошуп ичип алса өтө сонун эффект болот. Бул баягы мен эми орусча айтып берейин, противопаразитарный, противогельминтный, противовирусный, противораковый, противоонкологический, противовоспалительный. Бүт полностью организмге кетет. Мунун составында өтө сонун микро-макро элементтер бар. Жаңы төрөлгөн балдар иногда бывает слабый төрөлүп калышат да, баягы жакшы кыймылдабай же начар болуп чыгат. Ошондой балды менде болгондо ошол результатчы. Ошондой начар болуп төрөлгөн балдар ичтеги курттардын баарын тазалап түшүрөт. Аскарида, гельминттер, ар кандай лямбли, жанагы паразиттер бүт баары тазалап түшөт да ушул продукцияны ичкенде. Бул продукциянын даамы таттуу, аябай жакшы. Кичинекей балдарга берсеңер с удовольствием ичет. Бунун эч кандай илгери Кытайдын императорлору ичишкен, көпкө жашашкан, жашарышкан. Бул еще узартат да жашоонучу. Жанагы чачтагы ак сидина, ак чачтарды карайтат эгер длительно ичсе. Андан тышкары дагы бул продукцияны ичкенде адам уже кадимкидей давлениясы высокий болсо или низкий болсо ошонун нормага да келтирет. Бул өтө сонун продукция. Негизи Кытайда эки козгарым бар да, бирөө грипп кардицепс ушул, бирөө болсо линчжи деп коет. Могуреки грипп кардицепс бул жанагы неме бар го? Көпөлөк бар го? Көпөлөк личинкасын чытаганда личинкасынан курт чыгат. Көрдүңөрбү, могу өзү куртка окшош. Ушул курт плюс 40, минус 40 градус болгондо жердин түбүндө катып калат дагы, анан кийин үстүнөн чөп өсүп чыгат. Ушул чөп ушул козгарынга айланат да. Ушул козгарындын выжимкасынан ушул кардицепсти жасашат. Ошон үчүн бул өтө мощный продукт, өтө баалуу да, ценный продукция. Анан дагы кайсы 95-жылдары Олимпиада болгондо именно ошо Кытайдын немелери катышуучулары жана Олимпиадага катышкан кыздары ушул кардицепсти ичишип биринчи орунга жетишкен да. Ошондо неме выносливость канча бир километрди аябай неметишкен да, ошо эң көп неменчи ошолор аябай ушул кардицепсти ичип жакшы ийгиликтерге жетишкен да. Ошондо сураганда айтышканда только благодаря могуреки кардицепс аркылуу неметтин депчи. Бул өтө жакшы продукция. Бул өзү 3000 турат, ичинде 10 эле флакон, 10 флакон сиздерге 10 эле күнгө жетет. Эгер кичинекей жаңы төрөлгөн балдар болсо, аларга жакшы эле жетет бул продукция. А чоң кишилерге бир куш леченияга 3 коробка кетет. 3 коробка 30 күн ичесиңер да, 1 ай. Ошол. Азыр жанагы 4 бала бияка чыксаңыздар, сиздерге биздин кичине чакан белектер бар. Азыр жанагы каталог берелип жатканбызда ошонун ичинен толук окуп баардык продукцияларды көрөсүздөр десек, эркинай жүгүрүп келиптир. Төртөөндө тең бул каталог бар депчи. Төртөөңүздөрдө тең уже ал каталог бар экен, анда ошонун ичинен дагы бир сыйра окуп, дагы бир сыйра продукцияларга көз жүгүртүп, анын ичинде деген буга чейин может көңүл бурбасаңыздар керек, тактап айта кетейин. Анын ичинде наградалар бар, результаттар бар, кайсы адамдар эмнеден результат алган, кайсы продукцияларды ичкен, номер телефондорунан бери бар. Может буга чейин ачпадыңыздар болуш керек до конца, башын бир ачып ортосунан кайта окуп койдуңуздар болуш керек да. Ошон үчүн эскертип атабыз, дагы бир сыйра ачып, дагы бир сыйра окуп ошол продукцияларды. Ошол биз подаркабызды уже алмаштырып койдук. Номер телефон Азыр биздин программа боюнча оюн болот. Оюн бар. Столдарыңыздар кичине артыраңыздар. Кичине. Бул жакка караңыздар, барыңдар. Эч кимге көңүл бурекей жок. Тынч турасыңар, барыңыз. Арканы алдыны каракей жок. Барыңар, прямо төп-түз. Бириңин атын бириң айтыңыз. Макулбу? Боюнча түшүнүктүбү? Не запрещено, там кирпич стоит. Анан мен айтпайын. Бери караңыз. Бир нерсе түшүнүп алып,
буну түрттү. Бул бери карады. Мына. Эми Динарже буга айсыңбы? Анан сиз бургандан кийин кайра Подарка бери карайсыңар. Кайра бери карайсыңар. Үстөңүңөр арканы карайсыңар. Кайра алдын карайсыңар. Түшүнүңөрбү? Түшүнүктүрбү? Кара. Жок. Siz görsetmeniz, tattırыңыздар, барыңыздар, бері қараңыздар. Эми бул акени карайбыз. Кандай кыймыл көрсөтөт? Жок, эмнени көрсөтүп болот сизге. Сышаны көрсөтүп коюңуз. Болгон мондайды көрсөтөт. Башындагы адам сен эмне кылдың эле? Көрсөтүп кой, туруп туруп калган. Башында кандай болду эле? Турган, газды бастым. Айнек бискет, еш таш, қолым шығарып тұрып алып. Клен çok, стой кетіп алды. Biz машина менен баштадык эле, башында мына ылды кармаганбыз. Бутту тепкенбиз, анан мындай кылып биз машинаны айдап кетип алдык эле. Биле. Акырында не oldu? Баары тасаға түшүп калышты. Бул эмнени билгизет? Бул деген бузук телефон, Мисалы, биз мына башында биз билген адамдар, бул жерде мына компанияда иштеген адамдар, биз ден соолукту тартуулайбыз деп сиздерге айтсак, азыр сиздер барып кимге айтасыздар? Үйдөгү кошуналарга, жакын жаныңызда жүргөн адамдарга айтасыздар, Айтканда алар эмне кылат? Алар чала бучук түшүнөт дагы, ал дагы бирөөсүнө айтат. Алдағы біреусін айтып, ушинде отырып, жанағы именно ошол түшүнгөн адамдан барып сабак алыш керек экен. Түшүнүптү? Ошодон алыш керек. Молодец, кол чал. Эми тутуудан окуп берсеңиздер болот, орун алып. Биз эми оюбузда бар, ар дайым ушу выходной суббота күндөрү кечки саат 5-те ошо атайын ушундай дагы кечелерди өткөрөбүз деген. Анан силер келсеңиздер болот, вход 100 рубльдан. Анан келип көңүл ачып, ушинтип отуруп, анан бизде дагы сабактар болот. Анан сабактар эми кыскача сабактар, булар жөн эле мындай ненужный сабак эмес, бул наоборот, ошо именно биз Москвада жүрөбүз, бизге керектүү сабактар да.
Анан кейін азыр сиздердин назарыңыздарга ушул биздин компанияда ушул Москва шаарында ушул московский офисти алып келаткан өтө жакшы адам, командасы аябай чоң. Питерде, Чечняда, Ингушетияда, дагы Германияда, Турцияда командасы бар. Эң жакшы көптөгөн адамдарга финансы жактан да жакшы жардам берген, ден соолук тартуулаган эжекешти чакырып койгум келет. Бул биздин Москва офисинин директору Тафина Сауле Сержановна. Ой, какая теплая атмосфера, обстановка. Благодарю. Добрый вечер, друзья. Какие люди! Рада очень видеть тех, кто уже был и кто сегодня пришел. Скажите, пожалуйста, как вам здесь атмосфера, обстановка, люди? Все видно, сразу понятно, да? Как говорится, у нас есть такая фишка в компании, когда мы говорим настроение каково? Вот. А вместе можете сказать настроение каково? Вот, супер, отлично. Поаплодируйте сами себе. Вы молодцы, что аплодируете. Почему? Рефлекторные точки, зоны. Знаете, у каждого человека скелет одинаков. Рефлекторные зоны на руках, на ушных раковинах и на ногах. Чем больше вы аплодируете, то есть вы себе, что вы делаете? Вы как раз таки вот эти точки массируете, массажируете. И кто больше всего хлопает, у того еще денежный поток открывается. А скажите, деньги кому нужны? Всем нужны. Отлично. Теперь поаплодируйте. Вы знаете, в какую компанию вы пришли? Happiness переводится как? Счастье. На киргизском как это? Бахыт. Вот когда счастлив человек? Когда здоров. Правильно. А чтобы быть здоровым, что нужно? Деньги. Деньги. Вот именно в нашей компании Happiness есть два составляющих. И здоровье, и деньги. То, что нужно всем абсолютно. Скажите, если у человека будут там машина, квартира, богатства какие-то, но он будет болен, ему это все нужно? Нет. Нет. И никакие блага могут не помочь. Правильно же, да? Шопенгауэр говорил, что даже поистине нищий, но здоровый нищий счастливее богатого, но больного короля. Согласитесь? Да, если даже он с деньгами такой вот богатый, но он будет болен, ему ничего не нужно. А если у человека, у которого нет денег, но он здоров, он эти деньги может заработать. Правильно же? И когда даже есть такие притчи, очень много, миллионер своих детей, у него была дочь и сын, и он отправил их работать. Дочь работала официантом, а сын работал в СТО. Ну, знаете, что это такое, да, где машины ремонтируют. И когда соседи вокруг обсуждали и говорили, да он жадный, да он скупой, да это не отец, он не любит своих детей, он же миллионер, у него же все есть. И знаете, что он ответил? Он сказал, что это я заработал, это мой опыт, это мои ошибки, это я смогу сделать, когда я упаду, буду банкротом, я снова сделаю эти деньги. А мои дети, если я им это все отдам, смогут ли они сделать себе благо? Смогут ли заработать? Не дай бог начнутся какие-то времена или военные действия. Что они, как они будут выживать? Они ничего не умеют делать. Понимаете? И поэтому здесь у нас и духовный рост, и личностный рост, и денежный рост, да, финансовый рост. Здесь именно счастье в этой компании. Поэтому мы сейчас делимся с каждым человеком, самыми близкими, самыми родными, которым мы хотим помочь. И здесь, хотела сказать, на этой студии, да, здесь в этом зале присутствует человек, который заключил контракт. Это новый человек, и мы просто хотим вознаградить от компании за то, что она взяла контракт. Что это такое? Это комплекс на свое здоровье. Если она будет здорова, она многим людям поможет. И этот человек, мы сейчас пригласим ее сюда, Батырбекова Кайыргуль. И дарим вам вот этот подарок, чтобы вы не хромали, были счастливая, красивая, богатая, целеустремленная. И это вам подарок, чтобы вы как можно большим людям рассказали о том, что нужно быть здоровым. Давайте мы еще раз поздравим.
Понимаете, сейчас вот вам девочки, они делятся с вами, да, этой информацией. Именно они хотят как можно большим людям, своему окружению донести эту информацию, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Настолько вы будете здоровы, настолько вы можете детям своим передать по наследству и бизнес, и оздоровить их, и оздоровить ваших внуков через ваших детей. Понимаете? Если у вас будут какие-то вопросы, вы обязательно обратитесь к тому человеку, который вас пригласил. Вот эти девушки, которые сегодня перед вами выступают, они не просто так ставят перед вами концерт или какой-то брифинг проводят, да, интерактив, какие-то конкурсы. Они вам хотят через это донести информацию, что вы должны жить счастливо. Всевышний дал один раз в жизни, один раз. Мы должны этим воспользоваться. Но шансов он дает несколько. Несколько шансов. Один рассказал, второй рассказал, третий рассказал. Но человек вот этими руками он должен сам взять. Понимаете? Потому что в этом мире все люди здоровыми быть не могут. Богатыми тоже не могут. Представьте, если все люди будут богатыми. Тогда кто будет дома строить, кто будет полы мыть, кто наших детей будет обучать, кто будет обслуживать, да? Если все будут здоровыми, тогда земля может развалиться, она же не резиновая. Кто-то должен умирать, кто-то рождаться, кто-то здоровым жить до 100 лет, а кто-то должен и до 50. Кто как относится к своему здоровью. Теперь скажите, пожалуйста, у кого есть автомобиль? Вот. У кого есть квартира? У кого есть телефон мобильный? А почему? У всех, да? Может быть, он кому-то не нужен? Сейчас 21 век. Хорошо, у всех есть телефоны, автомобили не у всех, квартиры не у всех. А наушники есть у этого телефона? Да. Есть. А чехол есть у этого телефона? Да. Защитное стекло есть у телефона? Приложение в этом телефоне есть? Почему? Что вы делаете? Вы каждый раз что-то делаете для чего? Для телефона. А вы? Для себя. А для себя? Ничего. Смотрите, вы для себя что вы делали? Вы утром только умылись, или душ приняли, или ванну, даже машину. Что вы делаете? Вы моете снаружи и снутри салон. А вы сами себе внутри что делаете? Вы живете 60, 80, 100 лет, ничего не делаете. Один раз на себя любимого потратьте 21 тысячу и оздоровите изнутри. Если дерево или цветок не поливать, корни будут цвести? Плоды будут давать? Нет. Вот это внутри. Вот именно эта компания это дает. Когда вы придете, вы многому научитесь, много узнаете. Желаем вам, самое главное, крепкого здоровья, счастья, семейного, мужского, женского, чтобы вы в детстве, в молодости, в юности мечтали о чем-то. Но сейчас эти мечты остались где-то позади. Потому что бытовуха, она вас съела. Вы каждый день работаете, дом, работа. И проходят года. 5 лет, 10 лет, ничего не изменилось. Все в ваших руках. И ваше здоровье, и ваше благополучие. Добро пожаловать домой. Айтибекке сөз қойып молодой партнер болып қалды. Если билелек болсоңор, бүгүн билип алгыла. Если суроо болсо, эмнеге азыркы күндө оорунун түрү көбөйөт? Бул элементарно. Если адамдар негативный эмоция, негативный качестволорунан арылып, жакшы позитивный качествого өтүп өзүн оңдоп өнөктөсө, могу жер өзү эле жок кылып атат да. Ошон үчүн айтайын дегеним, бандай азыркы күндө бизнес тренерлер өтө көп чыгып атат, согласитесь? Ким барып атат? Мурда биз жалаңба Брайан Трейси, Тони Роббинс, Киясаки, бүт жанагы чет өлкөнүн бизнес тренерлерин угуп барып алмакка чейин барып укчук да. Если ал жака жетпей калсак или акчабыз жетпей калса, YouTube, Кудай берген YouTube бар го, бесплатно каалаганын көрөсүң, ошолордон көрчүк. Андан кийин Россиянын өзүнөн бизнес тренерлер чыга баштады. Гандапас, Толтурада кимдер бар? Жана катарынан чыга баштады да. Эми бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн Кыргызстандан да чыга баштады. Оксана Рыскулова, Чыңгыз Исмаилов, Асель Сыдыкова деп санап отурсаң, бүгүнкү күндө уже көбөйгөндөн көбөйлө баратат да. Себеби уже пришло время, ар бир адам өзүнүн дагы өзгөрткөнгө туура келип калды. Жүрөгүңөрдү тазартып, мээңерди. Раз мечитке барбайсыңарбы?
мисалы да эми ал жактан негизи духовный рост да. Биз тиричиликте эле акчанын артынан кууп жүрбөйбүзбү? Жаман жакшы айтышып, таарынышып, антип минтипчи. Аны мен бүгүнкү күндө ошол жаш туруп өзгөрүүгө умтулган адамдарды, балдарды, жаш кыздарды көргөндө аябай жүрөгүм сүйүнөт да. Себептен да кандай болбогон нерсе менен эле жүрө бербейт жашоодочу. Умтулуп атат ошондойлордун жаштардын бири мына Айтибек. Мен аябай сыймыктанам, себеби Табарманга барып окуганда ошо бул кыргыздардын бизнес платформасы. Мен именно ошол Табарманга барып кайрылуу эжени тапкам. Жок, ошончо силерди айтып атпаймынбы? Унчук багыла, просто эле келип тым-тырс ойногула, таанышкыла, атың ким, каяктан, эмне жумуш кыласың? Обмен информация, обмен энергия беришиңер керек бири-бириңерге. Жөн эле мүнөттө эле жүрө бербеш керек, никогда тырышып алып элечи. Надо отдавать. Но дүйнөгө да беришиңер керек. Если колуңардан келбейби, акча беришчи, мисалы биз ойлойбуз да, бирөөгө жардам бериш үчүн обязательно акча толтуруп алып, эмне акча? Нет. Күлкү тартуула, жылмайып тартуула, жакшы сөз тартуула. Если даже ушудан чыкпай атса, значит ичиң тар. Ичиң тарбы, значит оңдо ичи, өзүңдү өзүң оңдогун. Если ичиң тар болсо, никогда оңолбойсуң, хоть миллион тренинг сен оңдош керек. Мына ошол Табарманга барып бакытты тапкан, мына видеого тартып атат. Бул дагы жаш болсо дагы ошол ийгиликке жетейин деп ошол өзү билбесе дагы бул бакыт менен бирге жүрүп калдым, интервью алып. Бул именно ийгиликке жеткен, между прочим, Москвага келип пол жууп эле, грузчик болуп жүргөн эле балдар, кыздар бүгүнкү күндө кинотеатр ачып, кафе, чайханаларды, ресторандарды ачып, магазиндерди ачып, ийгиликке жетип атат. Себеби алар дагы ошол тренингтерге барып жетип атат да, акчаны аябагыла, инвестиция бул жакка жасагыла. Ошо инвестиция ден соолукка, мына молорду алып ичип аябагыла. Потому что силер менен чогуу только өзүңөрдүн гана алган билимиңер менен ден соолугуңар болот. Үй аласыңар, өлүп калсаңар үйдө эле калат бирөөгө. Машина аласың, өлүп калсаң ал машинанын деле хозяйыны чыгат. Так что дүйнөнү алмаштырбагыла. Настоящий байлыкты унутпагыла. Бул өзүңөрсүңөр. Өзүңөрдү биринчи орунга коюп